Салам ардактуу телекөрүүчүлөр, сиздер менен бүгүн дагы бир тасма жөнүндө кеп калабыз. Күз келди, тойлор башталды. Мына ошондой эле бизди тойду чагылдырган мега той аталышындагы тасма бар. Дал ошол фильм жөнүндө кеп калабыз. Тартылып жаткан тасмалардын бюджети орточо эсеп менен 15-20 акш долларын түзөт. Бирок Голливуд тасмаларына сарпталган каражатка биздин сумманы салыштырууга болбойт. Кадр сыртындагы окуялар баарына абдан кызыктуу болушу керек. Бул жеңилердин бийин көрүп жүзүңүзгө күлкү келиши ыктымал. Тойду чагылдырган тасма болгондуктан тойду мындай бийлейли деп даярданып бийлеп коюшкан окшойт. Бийди дагы катыра бийлешиптир. Тасмада үйлөнүп жаткан эки жигиттин бирөөсү достору менен адашып той болуп жаткан башка үйгө барып калышат. Кызыктын баары дасторкондогу тамак аштар жээлип, көрүндүккө делген акчанын баары түгөнгөндө башталат. Мына ошол адашып калгандар байкабай кандай катачылыктарды кетирип койду. Чоң назар салабыз. Андай карап алачы болар мен. Бул кадрда балдар кыздар экинчи катарда турган автоунаанын арткы жүк салуучу жердин эшигин ачып бийлеп жаткан. Кийинки кадрда жабык эле бойдон турганын көрүүгө болот. Жолдо бара жатып бийлеп жаткан шаардык балдардан Кеңтоо айылы кайсыл тарапта экенин сурашса, жооп бербеген тентек балдар автоунаадан түшкүлө деп ызы-чуу салып жаткан болсо, кино тартып жаткандарды көрүп тургандар окшойт. Айтор кадрга бейтааныш адамдар түшүп калган. Кара, 10 000. Я койгулачы! Мээримдин үйүнө адашып келип калган күйөө балдар менен чыныгы күйөө балдар ортосунда чыр чыгып, тополоң болуп мушташа кетишет. Ошол учурда Бакыттын жеңесинин колунда пакети бар эле. Мээримдин чоң энеси эки жигиттин кимисин тандайт. Аны Мээрим өзү чечет деген соң Мээрим Бакытты тандап кетет. Ошол учурда кубанышып сүйүнүп жаткан учурда жеңебиздин тойдон алган пакеттери колунда жүрөт. Операция көк пакеттин мыкты аткарып, топ-топ жок кылбай көтөрүп жүргөнү жакшы экен. Кыскасы биякча кино эле болуп кетти дейм, киночу карап отурсаңчы. Мына ушундай мегатой тасмасы жөнүндө да кеп кылдык, артынан катачылыгын да айтып бердик. Эс алуу күнүңүздөр көңүлдүү улансын, кийинки эфирде амандашканча жакшы туруңуздар.